Саламатсыңарбы балдар? Бүгінгі онлайн сабақта біз Россия Федерациясы темасын өтөбүз. Бүгінгі сабақтың мақсаты оқушылар жаңы темадан Россия Федерациясының жайгашкан орнун көрсөтүп, мамлекеттик түзүлүш жана табият жөнүндө билимдер аркылуу аң сезимин өстүрүшөт. Ошондой эле достукка жана ынтымакта жашоого тарбияланышат. Географиялык абалы. Түндүк жарым шарда Евразия материгинин түндүк бөлүгүндө жайгашкан. Батыштан чыгышка 10.000 километрге, түндүктөн түштүккө 4.000 километрге созулат. Жээк сызыгынын узундугу 37.653 километр. Аянты 17.125.407 чарчы километр. Дүйнөдө биринчи орунда. Калкы 146.745.098 киши. Борбору Москва шаары. Чектеш мамлекеттер: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Беларусь, Украина, Грузия, Абхазия, Түштүк Осетия, Азербайжан, Казакстан, Монголия, Кытай, Түндүк Корея, Япония жана Америка Кошмо Штаты менен деңиз аркылуу чектешип турат. Мамлекеттик түзүлүшү президенттик парламенттик республика. 75% православ динин тутушат. Административдик жактан 85 субъекттен турат. Алар 46 область, 22 республика, 9 край, 3 федералдык маанидеги шаар, 4 автономиялык округ, 1 автономиялык область. Ири дарыялар: Лена, Иртыш, Обь, Волга, Енисей, Төмөнкү Тунгуска, Амур, ири көлдөрү: Каспий, Байкал, Ладога, Онега, Таймыр, Ханка, Чуд, Псков көлдөрү. Үйгө тапшырма: өтүлгөн жаңы темадан тесттик суроолорду мультиурок аркылуу WhatsApp тиркемесине жөнөтөм. Аткарган жумушуңарды мен сайттан текшерип баалайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.